Садыр Жапаров футбол боюнча команданын башкы машыктыруучусуна көңүл айтты. Мамлекет башчы Садыр Жапаров футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Тарковичке атасынын дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу көңүл айтты. Өлкө башчы мындай кайгылуу күндө улуттук курама команда менен чогуу болгонуна ыраазычылык билдирип, бордо тогуз жоготуу азасын тең бөлүшө турганын белгиледи. Бала кезиңизде спортко болгон чык жөндөмүңүздү байкап, келечекте белгилүү футболчу болуп чыгышыңызга атаңыздын салымы эң чоң экенин жакшы билебиз. Жогорку деңгээлдеги футболчу, машыктыруучуну тарбиялаган атаңызга терең таазим этебиз. Алдыдагы оюнга даярданып жаткан учурда тагдырдын оор сыноосуна карабай улуттук команда менен бирге болуу чечимиңизди футболчуларыбызда, спорт көрмандарда жалпы эле кыргыз эли жогору баалайт деп бекем ишенем. Башкы машыктыруучунун мындай мамилесин түшүнгөн футболчулар алдыдагы мелдеште татыктуу оюн көрсөтөөрүнө үмүт артам деген Жапаров белгилей кетсе, Кыргызстандын футболчулары учурда Кытайдын Тайбэй курама командасы менен беттешке даярданып жатышат. Маалымат Блак, Спутник Кыргызстан. Бишкектеги россиялыктардын көбү добушун Владимир Путинге берди. Россияда президенттик шайлоо 3 күнгө созулган. Бишкектен добуш берген россиялыктардын басымдуу бөлүгү Владимир Путинге добуш берген. Бул тууралуу Россиянын Кыргызстандагы элчилиги билдирди. Эскерте кетсек, Россияда 15 марттан 17 март күндөрү президенттик шайлоо өтүп, ага 4 талапкер катышты. Акыркы күнү Кыргызстандын 4 шаарында да шайлоо участкалары ачылып, добуш берүүчүлөрдүн узун кезеги жарыялаган. Акыркы маалымат боюнча Россияда добуштардын 99,1% саналып бүттү. Анда добуштардын 81%-на ээ болуп Владимир Путин алдыда. Экинчи орунда 13% менен Владислав Даванков чыкты. Калган 1,5% Николай Христиновду, 0,7%-ын Леонид Сулскийди шайлаган. Маалымат Блак, Спутник Кыргызстан. Ашпозчу Бурак Өздемир Кыргызстанга келди. Белгилүү түрк ашпозчусу Бурак Өздемир. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргызстанга келди. Ал өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына сүрөт видео жүктөдү. Ашпозчу анын аэропорттон тосуп алган кыргыз жигиттеринин боюн узундугуна таң калган. Бурак Өздемир Рамазан чатыры деген аталыштагы кайрымдуулук акциясына катышкан. Маалымат Блак, репортер KG. Урматтуу достор, социалдык тармактын колдонуучулары, учурда аргыл көз боемочулардын мыйзамсыз аракеттери күч алууда. Алар ар кандай шылтоолор менен мамлекеттик органдардын иш-чараларына телефон аркылуу чакырып, акча чогултуп жатканын айрым маданият кызматкерлери маалымдашты. Ушуга байланыштуу дагы бир жолу коомчулукка кайрылууну туура көрдүк. Президенттин администрациясы же мамлекеттик органдардын атынан кимдир бирөөлөр иш-чарага чакырып, анан ал үчүн акча сураса, бул алдамчылар деп билиңиздер. Мамлекеттик кызматкерлер президенттин атынанбы, министрлер кабинетинин төрагасынын атынанбы, же башка кызматтык адамдардын атынан болобу майрамдык иш-чараларга чакырып, сыйлык, наамдарды тапшырууда эч убакта акча чогултпайт. Эгер сиз менен бейтаныш адамдар байланышып, мамлекеттик кызматкерлерге ыраазычылык катары каражат чогултуу маселесин көтөрсө, ошол замат тийиштүү укук коргоо органдарына кайрылыңыздар. Телефон аркылуу же соц тармак аркылуу ар кандай мыйзамсыз аракеттерге барган алдамчылар көз боемочулар үчүн мыйзам чегинде тийиштүү жоопкерчилик каралган. Улгайган Джеки Чандын жаңы сүрөттөрү күйөрмандарын капа кылды. Дүйнөгө белгилүү актер Джеки Чан иш-чаралардын биринде күйөрмандары менен жолугушту. Күйөрмандар кино легендасынын көптөгөн сүрөттөрүн социалдык тармактарга жарыялашкан. Көптөр актёрдун бир топ каарып калганына дароо байкап, анын өңү муңайым тартып калганын жазышкан. Социалдык тармактардагы күйөрмандардын убакыттын тез учканына нааразы болушууда. Джеки Чан апрелдин башында 70-ке чыгат. Айрым интернет колдонуучулар сүрөттөр жөн гана сапатсыз тартылып калганын жазышууда. Эске сала кетсек, 25 декабрда кытайлык маалымат каражаттар Джеки Чан баш мээсинен жаракат алып, тез арада ооруканага жаткырылгандыгы тууралуу маалымат тарап баштаган. Бирок кийинчерээк бул маалыматтар жокко чыгарылган. Маалымат Блак, Супер KG.
Бишкекте союклардан акча талап кылып жүргөн шектүүлөр кармалды. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө башкармалыгына Бишкек шаарында көптөгөн убакыттан бери туруктуу уюшкан кылмыштуу топ иштеп жаткандыгы, анын уюштуруучусу мурда бир нече жолу соттолгон алдын ала жасалма кызматтык бөлүгүн жана белгисиз маркадагы куралын көрсөтүп милиция кызматкери деп өзүн тааныштырып жүргөн. Британ бабочка рейтинин шылтоосу менен профилактикалык иш-чарага шылтоолоп, интимдик кызмат көрсөткөн кыздардан дайыма акча талап кылышкан. Бул адамдар акча каражаттарын акталай, кээ бир учурларда тиркемеге которуу же башка банктык операциялар аркылуу алышат. Аталган фактынын негизинде 208-берене опуздалып пара талап кылуу ылайык кылмыш иши козголду. Шектүү катары 1995-жылы туулган И, 2002-жылы туулган А, 2003-жылы туулган ИА жана 1995-жылы туулган ЭА аныкталып, кармалып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Мындан тышкары кылмышка шектүүлөрдүн биринен кызматтык күбөлүгү табылып, алынып жана тиешелүү экспертиза дайындалды. Ошондой эле башка маалыматтарга катыштыгы бар жогу текшерилип, учурда кылмыш иликтөө иштери уланып жатат. Маалымат Булак, Сереп Медиа. Ысык көлдө адам сөөктөрү табылды деген видео боюнча милиция маалымат берди. Социалдык тармактарда Ысык көл районунун Караой айылындагы көлжегинде адам сөөктөрү табылганы тууралуу видео тарап жатат. Адам сөөктөрү 17 мартта Фонтан пансионатына жакын жерде табылган. Окуя боюнча Сереп Медиа маалымат агенттиги Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгына кайрылганыбызда төмөндөгүдөй маалымат берди. 17 март күнү Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгына Чолпон Ата шаарынын тургунунан телефон чалуу түшкөн. Телефон чалган адам ишембилик учурунда Караой айылында жайгашкан эс алуу үйүнүн жанынан көлжегинде илгерки адамдардын сөөктөрү табылганын белгилеген. Бул факты Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгына катталып, табылган жеринен тактоо иштери жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Маалымат Булак, Сереп Медиа.